Продолжаем коллекции «Дерево жизни». Дизайнеры Мурат кызы Наргиза и Байказакова Рахат. Талдын чырпыгынан токуп жасоо ыкмасын колдонуу менен коллекция иштеп чыгуу. Мурат кызы Наргиза Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинин 2-курсунун студенти. Ал кийимдердин дизайны жана технология адистиги боюнча билим алып жатат. Наргиза 5-июнь дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө карата Бишкек шаарында өткөрүлгөн Eco Fashion 2022 мода көргөзмөсүнө өзүнүн кийимдер коллекциясы менен катышып келди. Бириккен Улуттар уюму тарабынан белгиленген жылда 5-июнда белгиленүүчү дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо бардык экологдор үчүн айлана чөйрөнүн көйгөйлөрүнө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу жана айлана чөйрөнү коргоого багытталган аракеттерди жасоого тартуунун негизги ыкмасы. Ошондуктан биздин студентиз адамдардын жашоосунда кийим дагы негизги орунду ээлегендиктен айлана чөйрөгө зыян келтирбей кийим кийүүнүн ыкмасын чагылдырган көйнөктөрүн эл алдына алып чыкты. Бул көйнөктөр ата бабабыз жүндөн колдонуп келген кенеп жиптерден жана дарактардын буталып кереги жок болуп калган бутактарынан тигилген. Бул нерсенин өзү жаныбарлардан ашыкча алынган жүндөр жана отун болуп жагылып кетүүчү бутактарды дагы керекке жаратып, ошол эле учурда жаратылышка зыян келтирбей кийим кийүү болуп эсептелет. Аталган конкурс 2 этаптан туруп, биринчи этабында онлайн түрүндө болуп, коллекциялар калыстардын сынына коюлган. Онлайн конкурстун жыйынтыгы менен Кыргызстандын түштүк аймагынан бир канча мода көргөзмөлөрдүн ичинен Мурат кызы Наргиза өзүнүн жетекчиси, окутуучусу Байказакова Рахат менен биргеликте жараткан жашоо дарагы деп аталган коллекциясы менен Бишкек шаарында өтө турган мода көргөзмөгө жолдомо алган. 5-июнь күнү Бишкек шаарында көптөгөн командалардын ичинен финалга чыгып, жыйынтыгында мыкты катышкандыгы үчүн уюштуруучулардын жана көрүүчүлөрдүн эң мыкты баасына татыды. Эки турдан өттү. Биринчи онлайн түрүндө, андан кийин офлайн түрүндө. Жюрилердин эмеси менен онлайн түрүндө Zoom аркылуу 56 коллекциянын ичинен 32 коллекция өттү. 32 коллекция ошол өткөн коллекциялар 5-июнь күнү ошол Бишкек шаарында боло турган офлайн түрүндөгү эмесине жолдомо алышты. Конкурстун аталышы Eco Fashion 2022 деп аталат. Конкурстун негизги максаты ошол 6-июнь экологиялык коргоо күнүнө карата жасалынды. Себеби ошол экологияга зыян келтирбестен, ар кандай жаныбарларга, өсүмдүктөргө зыян келтирбей туруп, моданы жарата алабыз деген уранда жасалды. Биздин ал жака бара турган коллекциянын аталышы «Дерево жизни» деп аталат. Негизги иши ошол биринчи Eco Fantasy номинациясын тандап алдык. Eco Fantasy деген бул адамдар кие албай турган, бирок жаратылыштан ар кандай тканьдардан, материалдан тышкары башка нерселерден кийим түйүүгө болот деген, кийим тиксе болот деген нерсе менен биз ошол мурдун ата бабаларыбыз колдонгон канап жип деген бар экен. Ошодон токулган ар кандай мешковиналар бар экен. Ошол мешковинанын жана азыркы убакта жаз мезгилинде ар кандай дарактар буталат эмеспи, ошол буталган дарактардын бутактарынан жасадык. Жана ошондой эле аталышы «Дерево жизни» болуп, ичинде 3 изделия болду. Орто мектепти 9-класста аяктагандан кийин Бишкек шаарында медреседе окудум 1 жылдык. Ал медреседе кошумча бизге швея курсу кирген, ошол жерден кызыгуум пайда болду дагы. Андан кийин Ош шаарына келип оштууга тапшырдым. Бул жакка тапшыргандан кийин буга чейинки коллекцияларды биз пара менен же болбосо группа менен чогуу чыгараттык. Жана өзүм жалгыз чыгарган коллекциялардан бул биринчиси. Мындан кийин дагы ар кандай идеялар, пландар көп болду. Ошол Бишкек шаарына барып келгенден кийин. Мындан кийин дагы көптөгөн коллекцияларды чыгарам деген ойдомун.